Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жалпы жактуу сүйлөм. Жалпы жактуу сүйлөм 3 жакка тең бирдей даражада тиешелүү кыймыл-аракетти билдирүү керек болгон шартта колдонулат. Анда турмуштагы байкоолор, тажрыйбалар жана таалим-тарбия, насаат мүнөзүндөгү ойлор айтылат. Мындай ой негизинен аракет кылуучу бардык жактарга тиешелүү болот. Мисалы бардык жактарга тиешелүү дедик. Мен бул сүйлөмдө биринчи жакка тиешелүү кылып сүйлөмдү көрсөткүм келди. Кырга кылыч көмдүм, кылычымды түндө көрдүм. Мен биринчи жак жекелик санга тиешелүү болуп турат. Эми талдап коелу. Сүйлөм түзүлүшүнө карай татаал сүйлөмгө. Биринчи жөнөкөй сүйлөмдү талдап алалы. Кырга кылыч эмне кылдым? Көмдүм. Сүйлөмдүн баяндоочу. Кырга эмнени көмдүм? Кылычты. Толуктооч мүчөсү көмскөдө. Кайда кылыч көмдүм? Кырга сүйлөмдүн бышыктоочу. Экинчи жөнөкөй сүйлөмдү алдайбыз. Кылычымды түндө көрдүм. Эмне кылдым? Көрдүм. Сүйлөмдүн баяндоочу. Эмнени түндө көрдүм? Кылычымды. Сүйлөмдүн толуктоочу. Кылычымды качан көрдүм? Түндө. Сүйлөмдүн бышыктоочу. Бул сүйлөмдө байкасак, баш мүчөнүн бирөөлү бар экен. Бул сүйлөмдө дагы баяндоочу эле, бул жакта дагы баяндоочу эле бар экен. Ошондуктан бул бир тутумдуу сүйлөм жана жалпы жактуу сүйлөм болот экен. Бир тутумдуу сүйлөмдөгү кыймыл-аракет же кыймыл-аракетке байланышкан түшүнүктөр мазмуну боюнча бардык жактарга бирдей, жалпы мүнөздө болсо, жалпы жактуу сүйлөм деп аталат. Мисалы, бир эшик чыгарам десең, 1000 эшиктин үлгүсүн көр. Бул жерде дагы бул экинчи жакка тиешелүү болду. Сен. Бул сүйлөмдү да талдайлы. Бир эшик чыгарам десең, эмне кылсаң? Чыгарам десең. Эмнени чыгарам десең? Эшикти. Сүйлөмдүн толуктоочу. Кайсы эшикти? Бир эшикти. Сүйлөмдүн аныктоочу. Же канча эшикти десек да болот. 1000 эшиктин үлгүсүн көр. Эмне кыл? Көр. Сүйлөмдүн баяндоочу. Эмнесин көр? Үлгүсүн. Сүйлөмдүн толуктоочу. Эмненин үлгүсүн көр? Эшиктин аныктоочу. Канча эшиктин үлгүсүн? 1000. Сүйлөмдүн аныктоочу. Бул жерде дагы баш мүчөнүн бирөөсү эле катышты. Баяндоочтору катышты эки сүйлөмдө тең. Эми ушул жалпы жактуу сүйлөмгө карата тапшырма аткаралы. Китебиңерден 237 көнүгүүнүн 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү сүйлөмдөрүн көчүрүп жазып, синтаксистик талдоо жүргүзөсүңөр. Жалпы жактуу сүйлөм экенин далилдейсиңер. Бул тапшырманы аткарып, мага WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр.